Assalamu alaikum, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинде эмгектенип жүргөн менин бир туугандарым, саламатсыздарбы? Ар дайым Кудай билесиздер, суранып кетемин, группаларын бөлүшүп коюштукту. Буйруса ушул видеону дагы Коломенскийде жашаган, ушул жерге жакын жашаган бир туугандардын WhatsApp группаларына, контакттарына полный жетип түшсүн. Мына Коломенскиянын 7-бухтунан чыккандан кийин эле метродон 1 мүнөттүк жолдо Нарын Плюстун 3-чү филиалы ачылды деп сиздерге тартып чыгарганбыз. Буйруса мына Нарын Плюстун артында ушул жерде иштеп жүргөн бир туугандардын негизи эле продуктовый Кыргызстандан келген продукталар сатып жүргөн дүкөнү бар экен эле. Ошондон сиздерге чагылдырып берелик. Жүрүңүздөр, толук маалыматты сиздерге айталык. Вахттан чыккандан кийин мындай эле басасыздар. Парковкалар кенен. Бүгүн өзү выходной күн экен. Кечээ күнү келген аябай могу жерде машиналар жок эле. Кенен кое бересиздер. Бул эле эмес, могу жамбаштардан койсоңуздар болот. Биз буга чейин бул Коломенская метросунда биринчи вахттардан чыккандан кийин болсо керек эле, эсиме чыгып турат, жанагы бар. Ош самса деген бар. Биз буга чейин тартып көргөзгөнбүз. Аябай даамдуу. Чай ичкенче келип, айланганча дегендей, парктар кенен отуруп, эс алып дегендей жүрүңүздөр. Сиздерге полный маалыматты берейин. Шаурма Нарын Плюс 24 саат без выходной сиздерге кызмат көргөзөт. Бул жигиттер азыр өчүттө турат, Assalamu алейкум. Бул жерде эми отуруп жеп кеткенге жери жок. Ушул жерден туруп заказды берип, буйруса алып жеп кетсеңиздер болот. Бүгүн ачылышы негизи тортторду, шириндиктерди коюп сусундуктарды. Негизи бул жерде кыргыздар көп өтөт экен нары бери. Буйруса колдоо аябай жакшы болот деген үмүттөмүн. Мынакей агаларыбыз каттуу даярдыкта турушат. Самоорду, чайлар дагы бар экен. Көрүнүп атабы? Могу жерге кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы? Даярсызбы кызматка? Көп мекендештер келиши мүмкүн. Каттуу жанагы даярдыкты каттуу кыласыздар. Мына. Жүрүңүздөр эми. Продуктовойду көргөзөйүн. Диксинин жанында экен да, мындай айткан. Диксин Ориентер Диксинин жанында. Жүрүңүздөр. Могу эшиктен кирелик. Толук маалыматты бул ага сиздерге айтып берет азыр. Бул жерде өзүбүздүн айрандар, шириниктер, колдо жасалган рулеттер, сүзмөлөр, каймактарга чейин бар экен. Мына сүмөлөктөр, жарма, аралаш, тан, султан чай, компот, ызылчынын баары бар туугандар. Еттер бар экен могу жерде. Пилмендер бар экен, пилмендер, фирилер турат мына. Бунун баары ушул жерде бар, көрүнүп турган. Союктөр бар экен, көп нерсе бар экен. Лүү кебаб, котлеттер бар экен, мындай өзгөчө. Ким маалымат берет бизге? Сиз бересизби, шеф? Келиң. Бул агам өзү негизи экранга анча эле алысыракпыз деди эле. Койбой сөзгө тарталык. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, шүгүр, рахмат. Куш кепсиңер. Канча жылдан бери иштеп келет бул дүкөн? 2 жылдан бери иштеп атабыз. Да, 2 жылдан бери иштейбиз. Көпчүлүк клиенттер кимдер? Көпчүлүк эми местныйлар бар. Энди ушул эле жамаат орустар. Орустар 50% дели, өздүкүлөр 50%. Ушултай көпчүлүк эле бүтө туугандар бар, өзбек, тажик дегенде барыбыз эле. Негизи бул магазинди билесиңер, ачылыш максаты халалды таратуу, халал боюнча кызмат кылуу болгон. Адал эт жеткирүү, адал азыктарды элге берүү, Ошо эле колбаса. Ошо эле сосискада, тойбостор, еттер, балдарга ыңгайлуу. Видеого чейин айтып калдыңыз, биз Коломенскияда 2 жерде точкабыз бар деп. Дүкөндө. Экинчи дүкөнүбүз Суда Встречный 11. Корпус 3тө. Ошо элдерге удобный болсун деп ачып койдук. Ал жерде эле баары бар. Ошол эле биздин каймактар бүгүн калбай калдым. Туурасын айткандачы, полный болчу. Да. Аябай жакшы, өтө ходовой жерге ачкан экенсиз. Бул жак аптекага кирет экен. Да, удобный, баарын удобный. Бар экен, бар жак. Эл көп бул жерде болот экен да. Мөмө жемиштер бар экен, алмалар. Бир киргенче баарын алса болот да. Картошка, пияз, дагы ашкаганда сары сабиз. Доставка барбы ошол продуктларга? Бизде айыл боюнча бар. По району. По району ошол Коломенская. По району. Кичине алысырактарга кичине ойлонуштуп атабыз маршруттарды. Акысызбы, канча сомдон алса жеткирип бересиңер? Бизде акысыз. Да, 1000 рубльдан жогору болсун дейли, негизи ушундай элдерге мындай суранганга караганда мындай эле бизде прям конкретный цифра жок, чтоб элдерге Кыргызстандан баары товардын баардыгын ушул жерде сатып жатат экенсиздер,
Тандар, аралаш, бардық нерселер бар. Анан айтып калдыңыз мына Казакстандын мындай энергетиктеринен сатып калдык. Анан негизи Казакстанда биздикилер көп жүрүп бул жака келгендер бар экен. Көрүп таң калып сусундуктар деп атасыз. Ооба, биздикилер буга чейин Казакстанда иштеп келген экен да. Көп ушуга көрүп да. Көп алып ичип атат. Да, көп алып ичип атат. Жакшы. Кызыктуу. Ошол эле бизде лепешкилер, ну, как бы бардык эле жерде окшош. Вот. Лепешкалардын баалары канча? 50 рубль, да, бизде май токоч деп коет, бул обычный лепешка эмес. Май токоч. Анан патыр нондар бар экен да? Чоң. Да, чоңду тойго заказ алабыз, тойлорго, бешик той. Ошо. Шириндиктер бар экен, бал шириндин вареньялары, томаттары бардыгы бар экен да могу жерде, а? Томат, аджика, да, бар. Вареньялар. Кимге подарка керек болсо, алдың орустарга только коньяк берчү да. Коньяк берсең плюс күнөө кыласың, как бы спиртной жагынан. Плюс ни о чем, да? А биз ойлодук, вареньяларды предлагать этип. Бал ширинди предлагать этабыз да? Да. Именно өзүнүн ушул эмелерди подарка кылса, орустарга дагы өтө жагат. Себеби натуральный. Натуралный, да. Күрүштөрүбүз обычный чайлар. Могу чайлар дагы бuyakta дагы бар. Бета чай бар. Чемпион, могу Кенский деп коет, пиала. А бизде Кыргызстанда иштеп чыгарган чайлар дагы эле лапшалар. Мош экен да, мындай кандайсың. Вкус боюнча жакшы экен. Себеби бизде погода, баягы эле суу, болсо обычный лапша. Отлично. Негизи эле ошол видеого чейин дагы могу жерде өткөн кеткен орустар, башкалар менен негизи мен өзүмдөн сурап көрдүм. Бул жерден аябай көптөн бери продукталар алып жүрөбүз. Бизге ошол Кыргызстандын продукталары аябай жакты деген отзывдар айтылды да. Мына чучуктар мисалы, тойбостун түрлөрүн жеп аттык элек дейт. Ооба, чындыгында. Да, чындыгында бизде продукция вот сыймытына турган да. Анан алдыбыздан эле бир орус киши 2 каттама алып кетти. Эң бир кубандырганы биздин каттаманы ошолорго жедирип атсыздар да. Кандай отзыв, кандай каттамадан? Отзыв бул жакшы нерсе экен. Да, негизи бул биздики эмес. Эмечи патыр. Бул тажикский натуральный и национальный патыры болот экен. Да, ушул каттама экен да, биздин каттама да, бирок жоонураак духовкага пышырылат. Да. Бизде обычный каттама бар болчу, бүгүн калбай калды. Зелень менен и слоёный. Тойдо кылат го, ошо. Кекс коржиктер өзүбүздү кыргыздар жасайт муну туугандарым. Да. Эч кандай жанагы ызычуу нерсе аралашпайт, бардыгы натуралдуу, адал, домашний. Тойбостордун баалары 300 рубльден экен, а? 300 рубльден бизде. Терип тандап алып кете береби 300дөн? Да. О сетишин деген бар 320. Калганы 300 рубльден. Бул мондагы жакшы фирма Экопро. Халялность 100%. Цена разный, кымбаты, арзаны. Пиширилган балыктарга чейин, куруттун түрлөрүгө чейин алып келип коюпсуз. Жакшы экен, караңыздар. Лагмандын тестасы дейсизби? Лагмандын камыры. Да, колго жоюлат биз. Аны ачуу ушундай ачууну сүйгөндөргө мындай салаттар дагы түрү менен бар, соленый. Ооба. Аябай жакшы экен. Мына специялар бар экен сизде, а? Да, специялар бар, баары. Сухофруктулар турат могу жакта, подаркага бирөө бергенге өтөдө кагаздар менен дагы турат, ушундай упаковкалар менен. Кесмелер турат, мына макарондун түрлөрү бар. Күрүчтүн дебизрасы сиздерде канча өзгөн күрүч? Өзгөн күрүч ар кандай. Бизде 350дөн башталат. Тазасы, жакшысы, что биз кандайсың? Көбүнчө качествода көңүл бурабыз. Азыр өзгөн күрүч эң кымбаттаган учуру 350дөн башталат. 450. Маш полный бар турабыз да? Маш үйгө керектүү Кыргызстанда кандай продукт аксак, полныйсы бар. Да. Аябай жакшы. Бизде общий комплекс болгон үчүн. Мына специяны айтып коем, бул специяны дагы көп издешет экен. Мына бир туугандар салаттын специясы, ошого бардык специялар бар. Салаттын туздары мына, полный. Бардыгы бар экен. Бул жерден бул эжекебиз ар дайым бизди Кыргызстандын сусундуктарын алып ичип турам дейт. Эки ооз сүйлөп берсин да, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш продукт наш. Можете просто сказать? Ну, Это рекламный ролик. хочу сказать спасибо за такой товар. Очень он вкусный, колбасы, сосиски. Колбас, тойбос, да? Да, табас очень хороший. Но я вот хотела сегодня взять по 320, его не было, но он постоянно такой. Все виды я попробовала, очень вкусные. Дети тоже любят, внуки тоже любят. Ну и Всегда здесь обслуживание, да.
обслуживание. Вот я сейчас в Орехово еду, но слезла специально в Коломенское, чтобы взять вашу продукцию. Спасибо. Ребята обслуживают хорошо, очень доброжелательные. Ну, как всегда. Удачи вам. Спасибо вам тоже. Бул эжекебиз дагы мынакей айтылгандай эле жергиликтүү элдин баары келип продукт алат экен. Отзыв берейин дейт, эки ооз тамактары, продукттар боюнчачы. Как вам? Давно вы здесь Да, в покупаете? этом магазине я уже 2 года у них точно покупаю, если не больше мяса, куры, овощи, и такое изобилие всяких соусов, отвал башки. И вот открылась шаурма. Желаю процветания и магазину вашему процветания. Всего-всего самого наилучшего. Спасибо вам, удачи вам тоже. Мынаке, өзгөчө анан бул агаларыбызда эттер дагы бар экен. Өзгөчөлөнүп дейт. Буканын гана эттерин сатабыз дейт. Неге дегенде дейт, кунажындын, уйдун эттери бир аз катуу болуп, жалп болушу мүмкүн дейт. Эттердин баалары разный экен. Доставкага барбы эттер? Доставкага бар район боюнча. Ушул район боюнча, Да, ушул район боюнча. Башка райондор болсо, да, жөнөтөбүз. Чоңураак заказ болсо жеткирип беребиз. Могу тилдерге чейин бар экен, койдун эттерден бар турбайбы силерде? Койдун эти бар. Малдын ошол эле части, ливер деп коет, ал жерде тили болот, боору болот, жүрөгү болот, ошо бир малдыкы свежий. Спецлар бар экен могу жерде катарынан. Шашлыкка алам десеңиздер, мына байкап алыңыздар. Буларда мал койдун эле эти эмес, бул жерде тооктун эттери бар экен. Караңыздар. Караңыздарчы. Мына куйруктары бар экен, мына койлордун аябай жакшы. Бул жакта сактайт экенсиздер эттерди, да? Биз бул жакта магазинибиз чоң, биз чоң мероприятияларга дагы эт заказ алабыз. Да, туган күн өткөрөт, бир малдын, например, жарым частын алып келишет. Кой алса болот, целый. Бул жерде азыр эт барбы? Көргөзүп койсок болот. Мына жеринен сиздерге бир көргөзүп коелуп, бул жерде ушул жерде кызмат көрсөтөт экенбиз, а? Иншалла. Сиздер жакшыбы? Жакшы рахмат. Көрүнүп атабы? Келиңиздер. Бир койдун эти бар экен, а? Ооба, Бир бизде кой. только мындай чоң объемдо. Сакталыш жери жакшы экен, мындай. Ооба. Күнүгө свежий келет эртең менен. Ошо көргөнүңүздөр канина да бар, баранина, говядина, еттин баардык түрлөрү бар. Аябай жакшы. Чучуктар дагы бар анан, шеф? Чучуктар. Бар бизде. Чучуктар көргөзүп коет. Да, чучуктар бизде свежий болот, азыр заманожный бар. Ушул жерде жасалат. Баасы 1200. 1200 Да, 1200дөн. Килограмм чыгабы кандай же? Разный. Разный, Да, жарым килограммы бар. Ушундай. Шегеден баштап 1,5 килограмм чейин. Ушул жердики. Кыргызстандан дагы келет бизге. Жакшы. Ишиңизге ийгилик. Рахмат силерге Ар дагы. дайым ошол бир туугандарды өзүнүн продукттары менен камсыздап жүрө бериңиздер. Көргөнүңүздөрдө мына биз кыргыздар эле эмес, мына башка улуттун өкүлдөрүнөн келип ушул жерден продукт алышат экен. Негизинен бир туугандарым ар дайым ынтымакта биримикте бөлүнүп жарылбай жүрө элек. Негизи бул продукттардын баардыгы ошол өзүбүздүн Кыргызстандан көбү келет экен. Основной часть ошол Кыргызстандан келет. Ошондон мындай карап аласыздар деген үмүттөмүн. Негизи мурда кийин продуктовый дүкөндөрдү чыгарганда эле ошол баасы боюнча аябай көп наразычылыктар андай мындайлар болот да. Бул неге дегенде жол киреси бар, алып келиши бар, арендасы, башкалары бар. Аны түшүнөсүздөр деген үмүттөмүн. Көрүшкөнчө ынтымакта биримикте жүрөлүк. Канал катталып группаларын бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орунду Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.